Саламатсыңар балдар. Барыбыз даярбызбы? Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы таза заттар жана аралашмалар. Аралашмаларды бөлүү жолдору деп аталат балдар. Киргиле дегенде үй тапшырмасын жазып алалы. Биринчи, презентацияны жакшылап окуп, дептерге конспект жазгыла. Экинчи, химия окуу китебинен таза заттар жана аралашмалар, аларды бөлүү жолдору деген темасын окугула. Жана үчүнчү, таза заттар жана аралашмалар таблицасын толтургула. Өткөн сабакта балдар силер заттар жөнүндө окугансыңар. Заттар жөнөкөй жана татаал заттарга бөлүнөрүн билесиңер, Эми бул жерде жазылган заттардын кайсынысы жөнөкөй, кайсынысы татаал болуп саналат. Жакшылап ойлонобуз, карап көрөбүз балдар. Бул жерден жөнөкөй заттарды табуу өтө оңой балдар. Ал үчүн силер Менделеевдин химиялык элементтердин таблицасын аласыңар дагы, ошол жактан ушул заттарды издейсиңер. Анда эмесе силер табасыңар суутекти, хлорду, көмүртекти табасыңар, кычкылтекти. Демек бул заттар жөнөкөй заттар болот. Туура жоопто карап көрөлү. Туура таптыкпы балдар? Суутек туура, хлор, көмүртек, кычкылтек. Эмне себептен булар жөнөкөй деп аталат? Анткени булар бир түрдүү атомдордон турат. Суутек, хлор, кычкылтек эки атомдон турушат экен, ал эми көмүртек бир атомдон, бирок бир эле суутек эки атомдон турса дагы экөө тең суутектин элементтери, Ал эми татаал заттар. Булар болсо эки башка жана көп элементтердин атомдорунан турат. Мисалы, суутектен жана кычкылтектен эки элементтен турат экен. Кайнатма туз эки элементтен турат, натрийден жана хлордон, Ал эми тамак аш содасын карасаңар балдар, 4 элементтен турат. Бул натрий, суутек, көмүртек жана кычкылтек. Сахароза 3 элементтен турат экен. Бул шекер, кант, көмүртектен, суутектен жана кычкылтектен турат. Демек, заттар жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Заттар дагы экиге бөлүнөт экен балдар. Булар таза заттар жана аралашмалар. Бүгүнкү биздин темабыз. Таза заттар деген эмне? Мисалы, кум же туз. Бул таза заттар. Экөөнү аралаштырсак, аралашма болуп калат. Таза заттар жана аралашмалар бири-бири менен кантип айырмаланат экен? Таза зат туруктуу курамга ээ болот экен. Мисалы, суунун дайыма формуласы H2O, жана туруктуу физикалык касиеттерге ээ болот экен. Ал эми аралашма бир канча заттардан турган система болот экен. Таза заттар булар кайсылар? Кычкылтек, кайнатылган суу, жез, күмүш, кайнатма туз, сода жана башкалар. Ал эми аралашмалар бул аба, океан же деңиз суусу, туман, түтүн, куймалар, эритмелер. Демек, булар бир нече заттан турган аралашмалар экен. Мисалы, аба аралашма эмне үчүн? Анткени абанын курамында 78% азот бар экен. Кычкылтек 21%га жакын кычкылтек бар. Ал эми калган 1%, бирден кичине көбүрөөк пайызы бул башка газдар экен. Анын ичинде көмүр кычкыл газы, аргон жана башка газдар бар.
Аралашмалар дагы бир тектүү жана бир тектүү эмес деп бөлүнөт балдар. Бир тектүү аралашмалар булар газдар, суюктуктар, катуу заттар. Мисалы, аба бир тектүү аралашма дедик, анткени бардыгы газдан турат. Азот, кычкылтек жана башка газдар. Ал эми бир тектүү эмес аралашмалар, буларга эмульсиялар керек, суспензиялар деп аталат. Суспензиялар керек. Эмульсия деген мисалы суу май менен суунун аралашмасы эмульсия деп атайбыз. Экөө тең суюктук, бирок бири бирине эрибей, ошондуктан эмульсияны пайда кылат. Суспензия деп мисалы катуу зат менен суюк зат. Мисалы чопо, суудагы чопо. Экөөнүн аралашмасы суспензия деп аталат балдар. Бул аралашмаларды кантип ошол аралашмалардан таза заттарды бөлүп алабыз балдар? Ал үчүн аралашмалардын бөлүү жолдору бар экен. Алар кайсы жолдор? Биринчи жолу буулантып айдоо деп аталат балдар. Буулантып айдоо же дистирлөө деп да айтсак болот. Бул жерде сүрөттө көрсөңөр штатив керек экен бизге, юртстун колбасы керек экен, термометр керек экен, спиртовка керек экен, муздаткыч деп коет муну. Муздаткыч, кабыл алуучу конус түрүндөгү колба керек. Бул жерге мисалы буулантып айдоо кайсыл аралашмаларды тазалоо керек? Мисалы спирт менен суунун аралашмасын алып, андан таза спиртти алышыбыз керек. Спирт менен суунун кайноо температурасы ар башка. Спирт сууга караганда 70-80 градуста эле кайнап баштайт. Демек, бул жерде сөзсүз бул аралашманы ысытышыбыз керек. Isıtıp баштаганда эле биринчи спирттен буусу бөлүнүп чыгат дагы. Ал буулар өтүп барып муздаткычтан өтөт. Муздаткычты карасаңар, бул жерде бир түтүк бар, дагы бир түтүк бар. Бул түтүктөн муздак суу агып куюлат. Ал эми бул түтүктөн бул жерден ысык буу келген үчүн бул жерде жылы суу төгүлүп турат дайыма. Бул муздакка түшкөндө ал кайра суюктукка айланарын билесиңер балдар. Демек, биякта спирттен болсу суюктукка айланып, таза спирт бул кабыл алуучу колбага куюлат. Демек, бул буулантып айдоо же дистирлөө деп аталат. Жана дистирленген сууну дагы ушул буулантып айдоо жолу менен алабыз. Кийинки жолу бууландыруу же кристалдаштыруу деп айтабыз. Мисалы, сууга тузду салып, ал жерде туздуу суу пайда болот. Кайра ошол туздуу суудан кантип биз таза тузду ала алабыз? Оңой эле. Ал үчүн ошол туздуу сууну идишке куюп, штативке бекитебиз дагы спиртовканы күйгүзүп, бул туздуу сууну кайнатабыз. Кайнаганда суу, билесиңер, суу бууланып кетет дагы, кургак туз. Бир нече убакыттан кийин карасак, ал кургак туздун кристалдарын көрсөк болот. Демек, бул бууландыруу жана кристалдаштыруу. Кийинки жол бул чыпкалоо деп аталат. Бул чыпкалоону силер билсеңер керек, балдар? Мисалы, апалар уйсагандан кийин сүттү чыпкалайт. Көбүнчө марли менен чыпкалайт. А бизде химиялык лабораторияда эмне керек? Штатив керек экен, воронка керек, анан фильтр кагазы деген бар. Ошол воронканын ичине фильтр кагазын салабыз. Бул сууда мисалы кум же болбосо жыгач болобу, же башка катуу заттар бар экен. Ошол сууну кантип мындан бөлүп алабыз? Ошол аралашманы ошол фильтр кагазынан өткөрөбүз. Анда фильтр кагазында катуу заттар калып калат дагы, суу, таза суу воронкадан куюлуп
стаканга түшөт. Демек, бул жолду биз чыпкалоо деп атайт экенбиз, балдар. Кийинки жолу сублимация деп аталат. Бул жерде деген эгерде йодко деген биз башка зат аралашып кетсе, анда кайра андан таза йодду алыш үчүн ошол эле аралашманы биз стаканга салсак, силер билесиңер, йод болсо газга айланат. Ал эми үстүнө деген биз муздак идишти коюп койсок, музу менен мисалы, анда ошол йод кайра кристалдашып, ошол колбанын түбүндө чогулат экен. Демек, бул жерде биз йоддун таза кристалдарын ала алабыз. Ошентип бөлүп алабыз. Кийинки жолу тундуруу деп аталат, балдар. Тундуруу, силер мисалы арыктан сууну алсаңар, ал биринчи кир болот, биртке коюп койсоңор, анда ал тунуп чопо молекулалары, массасы чоң болгондуктан чөгүп баштайт дагы, чаканын түбүндө же идиштин түбүндө, бул жерде стакандын түбүндө калып калат. Үстүндө таза сууну акырын кыймылдатпай, акырын куюп алсаңар болот. Демек, бул жол тундуруу. Муну дагы силер практикада колдонуңуздар. Кийинки жолу центрифугалоо деп аталат. Центрифуга деген бул өзүнчө бир прибор, анын ичинде деген пробиркалар бар. Токтун жардамы менен ошол приборду деген сайса, анда ал пробиркалар өтө чоң ылдамдыкта айланып баштайт. Ошол чоң ылдамдыкта айлангандан кийин аралашма бир канча фракцияга бөлүнөт. Мисалы, кандагы аралашма. Ал эми ошол канды центрифугага салып туруп айландырса, анда мынакей ошол эле бул жерде карап турсаңар, баары кан, бир кызыл түстөгү эритме болсо, бул жерде 2-3 фракцияга бөлүнөт экен. Плазмага, лейкоциттерге жана түбүндө эритроциттер менен тромбоциттер калат экен. Демек, ошентип биз аралашманы дагы бөлө алат экенбиз. Кийинки жолу, балдар, магнит менен бөлүп алуу. Бул болсо, мисалы, күкүрт менен темирдин аралашмасынан кантип биз күкүрттү өзүнчө, темирди өзүнчө бөлүп алабыз. Оңой эле магнитти алабыз. Силер билесиңер, темир магнитке тартылат. Магнитке тартылып, бүт темир тартылып кеткенден кийин таза күкүрт калып калат экен. Демек, ошентип экөөнү бөлүп алдык. Демек, кайсыл жолдорду билет экенбиз аралашмаларды бөлүү? Булар буулантып айдоо же дистирлөө, кристалдаштыруу жана бууландыруу, чыпкалоо, сублимация, тундуруу, центрифугалоо, магнит менен бөлүп алуу. Түшүнүңөрбү, балдар? Анда эмесе тапшырма. Аралашмаларды кантип таза заттарга бөлүп алабыз? Мисалы, биринчи аралашма пахта майы менен суунун аралашмасы, балдар. Экинчи темир менен жыгач тарындыларынын аралашмасы, үчүнчү кумшекер менен суунун аралашмасы. Биринчисин пахта майы менен суунун аралашмасын тундуруу жолу менен алабыз. Мында суунун үстүнө май чыгып калат, анткени жеңил. Бул бөлүштүрүүчү воронканын жардамы менен бөлүп алабыз, балдар. Кийинки темир менен жыгач тарындыларынын аралашмасынан темирди магнит менен бөлүп алабыз. Ал эми кумшекер менен суунун аралашмасынан таттуу суу деген эритме пайда болот. Бул эритмени кайнатсак, суу бууланып кетет, кумшекер калат. Бирок кумшекер баягы шекер боюнча калбайт, ал пайда болгон нерсе нават деп аталат. Демек, кумшекер, кант, нават, сахароза деген заттан турат экен, балдар. Башында сахарозанын формуласын айта кеткем. С12, H22, O11. Демек, бул жерде эмне кылабыз? Ошол таттуу сууну штативке коюп,